Эл жериме тынчтык тилейм бул айда, эл чөкпөсүн кайгы сана убайга, аман жетип бул күнгө, дагы бир күн жакындадык Кудайга. Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Орозоңузду Кудайым кабыл кылсын. Ушул орозого жетишкен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып болгон соң, 7-де алымдар айсын теле долбоору эфирде. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов, биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Бүгүн сиздер менен Кудай буйрса биз ушул акыйда илими боюнча тасаввуф жөнүндө сөз кылабыз. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу, дин аалымы Кенжетай Курманкожоев устазыбыз келген. Ассаламу алейкум устаз. Орозоңуз кабыл болсун. Кош келдиңиз. Орозоңуз кабыл болсун. Эли журтуңуз менен амандашып алыңыз. Алхамдулилля. Аллахым бардык мусулмандардын тутуп аткан орозолорун кабыл кылсын. Кылган ибадаттарды кабыл кылсын. Аллахым туура пайгамбардын жолунан адашпай жашап өтүүгө, ыйман менен өтүүгө ар бир мусулманга Кудайым ошондой нерсени насип кылсын. Рахмат устаз. Алла разы болсун. Кудай таала сиздин да орозоңузду кабыл кылсын. Бүгүнкү темабыз өтө актуалдуу темалардын бири. Ушул темага токтолуп берсеңиз. Эми бисмиллахир-рахманир-рахим. Акыйда жана тасаввуф дегенде негизи шарият илимдери, ахкаму шар'ия үчкө бөлүнөт да. Акаид, ахкам, ахлак болуп. Акаид дегенде бул ишеним, ал жерде Алла Тааланы тааныта турган, пайгамбарларды тааныта турган, Алланын сыпаттарын, Алла нерсеге эмне нерсе дурус, Алланын эмнеси болушу мүмкүн эмес, жана Алла Таалада жаратуучу катары ага таандык болгон, милдеттүү түрдө табылышы керек болгон сыпаттар туурасында. Кыскасы бул акыйда жараткан Аллахты тааныткан илим. Анткени мусулман болуп туруп жараткан Алланы тааныбаса, анын мусулманчылыгынын пайдасы жок, өмөсү болбойт. Ошондуктан шарият өкүмдөрү негизинен үчкө бөлүнөт. Ушул үчөөсүн качан мусулман адам толугу менен өзүнө түшүнүп, билип, ошол нерсени сиңире алганда, анда бул адам Кудай буйруса ошол бир үлгүлүү бир мусулманга айланып, өзүнүн мусулманчылыгы да туура болот, туткан намазы да, орозосу да туура болот, намазы да туура болот. Жана ал адам бул дүйнөдө мусулманча жашап өтөт, өлгөндөн кийин дагы ал адамга мусулманча мамиле кылынат, акыретте да мусулманча мамиле кылынат. Ошондуктан бул үч багыт ар бир мусулманда болушу керек. Ал аалым болобу, ал жөнөкөй катардагы карапайым мусулман болобу, иши кылып мен мусулманмын дейби, мусулман баласыбы, ушул үч нерсени билиши керек. Биринчиси акыйда, акаид дедик. Экинчиси ахлак, экинчиси ахкам. Ахкам дегенде шарият өкүмдөрү. Адал арамды үйрөткөн илимди шарият ахкам дейт. Буну баарыбыз билебиз. Негизинен жалпысынан аалымдарыбыз, дамлаларыбыз, устаздарыбыз бар айтып келет, шариятта андай, мындай, орозо качан бузулат, орозону кантип кармаш керек, никени кантип кыйыш керек, талакты кантип бериш керек. Бүт баарынын жол жобосу пайгамбар алейхиссалату вассалам көрсөткөндөй гана жашоодо болгондо гана адам баласынын жашоосу шарият менен болот дагы. Ал адам ар бир кылган кадамында, ар бир сүйлөгөн сөзүндө сооп алышы мүмкүн. Эгерде мусулманмын деп алып туруп, ошол кылган амалдарынын бир амалы, сүйлөгөн сөзү же кылган амалы же болбосо кыйган никеси же берген талагы же болбосо туткан орозосу шарият өкүмдөрү бизден, шарият фикх илими бизден талап кылган шарттарга ылайык келбесе, анда ал орозодон пайда жок. Анда ал намаздан пайда жок. Анда ал нике дурус эмес, анда ал талак дагы дурус эмес, сүннөткө каршы болбоду деген сыяктуу маселе болот. Ошондуктан бул үч нерсени билишибиз керек. Биринчиси акаид дедик, экинчиси болсо ахлак дедик, ахкам дедик, үчүнчүсү ахлак. Ахлак дегенде бул ислам шарияты, бул исламдын көркү анын мечитинин кооздугунда эмес, исламдын негизги көркү сулуу адамдардын өң кейпинде эмес, исламдын негизги көркү анын ички дүйнөнүн сулуулугунда. Ошондуктан пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам адамдардын ички дүйнөсүн сулуу кылууга, көркөм кылууга аракет кылган жана жетишкен. Сахабалар бардыгы ошондой болгон. Алар сыртында жупуну, жөнөкөй миң жамаачы кийим кийгени менен алардын ички дүйнөсү шунчалык бай болгон, көркөм болгон. Ошондуктан дүнүйө пайгамбар алейхиссалату вассаламдын дининин сыртындагы анын кооздугуна эмес, анын ошол пайгамбардын сахабалар алып келген, пайгамбардын үммөтү алып келген ислам дининин ичиндеги адеп ахлактын кооздугуна баа берилген. Ошон үчүн динибизде бул илим болуп туруп адеби болбосо, анда ал бааланбайт. Адеп негизи жогору коюлат. Эгерде кимде илими болуп туруп адеби болсо, анда
жогорку баа берилет. Ошондуктан чыныгы мусулман адам жараткан Аллахты тааныш керек, акыйданы билиш керек. Чыныгы мусулман адам шарият өкүмү менен жүрүш керек. Чыныгы мусулман адамда ошо пайгамбарыбыздан калган көркөм адеп ахлак болуш керек. Ислам динибиздеги көркөм адеп ахлакты үйрөткөн, ошого жеткизген, тарбиялап өстүргөн багыт бул тасаввуф же болбосо элибиз айтып келгендей сопучулук, илгерки эшең калпа кожолордун тутуп өткөн жолу. Сиз ана ушул акыйда илимин үйрөнүш үчүн ушундай баягы өзүнө туура жолго салып алыш үчүн бир канча жыл илим алса болот? Акыйда илими дегенде бул жараткан Аллахты тааныткан жол. Жараткан, жана айтып өткөндөй, кимде ким жараткан Алла Тааланы тааный албаса, анда бул жашоосу бекерге кетиптир да. Адашкандыкта. Ооба. Бул жашоо өмүр бекерге кетти. Исламдын назары боюнча кимде ким жараткан Алла Тааланы тааный албаса, өмүрү текке кетти. Дүйнөнү дүңгүрөтүп, бүт чыгыш батыштан бери башкарса деле, бирок жараткан Аллах Тааланы тааныбаса, ал бир тыйын. Бул дүйнөнүн, бул асман, жер, аялам ушунчалык Алла Таала кооз нерселерди жараткан, шарияттын назарында Кудайды тааныбаган адам үчүн ал бир шарият үчүн ал бир чымындын канатынчалык салмагы жок нерсе да. Ошон үчүн пайгамбарыбызга бир жагыңа тоону, бир тоону алтын, бир тоону күмүш кылып берели дегенде пайгамбарыбыз эметкен эмес. Ошондон акыйда зарыл. Анан сурооңуз өтө сонун, аябай. Канча убакытта акыйданы үйрөнсө болот? Акыйданы бир 3 күндө жакшы устаз болсо, бир 3 күн жакшы отурса, акыйданы негизги мусулман адамга зарыл деген акыйданы 3 күндө окуп түшүнүп алса болот. Же болбосо 3 күн устаздын астына келсе, акыйданы жакшы билген устаз болсо, 3 күндө ошол биле турган нерсесин билип, жаттай турган нерсесин жаттап, түшүнө турган нерсесин түшүнүп алса болот. Бул карапайым мусулмандар үчүн оор деле эмес. 3 күндүк семинарга катышса болот. Ал эми акыйданын илимий жагы бар. Ал эми башка мусулмандарга, биз менен мисалы мазхабсыздарга далилдеген далилдер же болбосо башка гайри диндер менен талашкан ал уже илимдүүлөрдүн эмеси, ага уже бир адам өмүрүн сарптаса деле жетпейт. Анткени ал чоң илим, исламдагы негизи 3 багыт болушунун бирөөсү болуп атат. Майдандын бардыгы ошол жакта. Анан алым уламалардын бардыгы ошол жакта өзүнүн баатырлыгын көрсөткөн. Ал эми карапайым кыргыз эли үчүн, жалпы мусулмандар үчүн тозоктон кутула турган деңгээлде, ошон үчүн акыйда дарурия адам, мусулман адам үчүн өтө бир зарыл деп, ар бир мусулман адам үчүн билиши керек болгон акыйдаларды кылымдардан бери ата баба жазып келген. Мисалы үчүн ошонун бирөөсү Шафии мазхабында Ибн Асакирдин Рисалат Ибн Асакир деген акыйдасы бар. Бир барак А4 менен бир барак болот. Ошону жаш балдарга, аялдарга кылымдардан бери жаттатып окутуп келген. Кээ бир араб өлкөлөрүндө садиктей балдарга жаттатат. Садиктей балдар уже садикте уже жараткан Алла Тааланы таанып чыгат. Кыска нуска тоготер болду. Эгерде ошону билип, ошону жүрөккө түйүп жараткан Алла Таала туурасында ошол ишеним болсо, ал адам буйрса кутулат тозоктон. Устаз, баягы сиздер ошол муфтият, алымдар, ушул жанагы имамдарга сабак берип атпайсыздар 3 күндүк, 5 күндүк семинарларды. Демек ошол жетишчү болот экен да? Жакшы болсо. Бул илим ушундай нерсе экен да, илим кайталоо менен болот. Ад-дарсу харф ва текрар алф деген илгертеден сөз бар. Сабак бир жолу болсо, кайталоо 1000 жолу болсун дейт. Ошондуктан бул имамдар деле ошондой экен. Имамдарга келсек, имам бул эл көп экен, эл жаңыланып турат экен. Ошол бири кетет, бири келет, жаштар келет, чоңдор пенсияга чыгат дегендей болуп ошентип кайталана берет экен. Ошондуктан бул семинарлар ошол имамдарды, мударистерди чогултуп алып, ошолорго ошондой акыйда туурасында, жалпы эле карапайым мечиттеги карапайым мусулмандарды деле чогултуп алып, акыйда туурасында адамдар өтүш керек, сабак өтүлүш керек, буну түшүнүш керек. Анткени неге дегенде, мусулманмын деп намаз окуп, бирок акыйда деген сөздү билбей жүргөндөр бар. Өтө көп. Мисалы үчүн, ал эми шариятта ошондой, акыйдада мисалы үчүн бизде Аллахтын 20 сыпаты бар дейт, кыскартсам 13 сыпаты бар. Негизи Аллахтын сыпаттары көп. Бирок алым уламалар, кээ бир алымдардын айтышы боюнча, Куран хадисти түрө изилдеп чыкса, 200-220дан ашык Аллахтын сыпаттары бар экен. Бирок эми анын баарын чекеден айтып окуп отуруш бул алымдар үчүн ошо акыйда илиминин аркасынан түшкөндөр мүмкүн аныктап айтып берет. Бирок карапайым элге алымдар ошол 200дөн зарыл мусулман адам, мен мусулманмын деген адам билбей калышы мүмкүн эмес болгон, милдеттүү түрдө ар бир мусулман билиш керек деген 20 сыпатты айткан.
20-нын 7-өсү кайталанат. Ошондо ал 7-өсүн алып тастаса 13. Ошол 13 сыпатты билсе, анда ал адам жараткан Аллахты тааныды, ал адам тозоктон кутулат. Жетиштүү, Жетиштүү. жалпак тил менен эле. Ошон үчүн ошол 20 сыпатты 3 күндө жөн эле кенен чонон тимеле ийне жибинен бери түшүндүрүп адамдарга окутуп койсо, демек ал адам жараткан Аллах Таала туурасында ал адам түшүнүү кенен болот. Демек ал сыйынып атканда, Кудайга сыйынып атканда, бир оюндагы бир жасалма бир куурчакка же бир жасалма Кудайга сыйынбастан чыныгы жаратуучу Кудайга сыйынган болот. А болбосо кээ бир адамдар бар. Намаз окуп атам, мен Аллага сыйынып атам деши мүмкүн, бирок чындыгында ал кыялындагы жасалма Кудайга сыйынып атышы мүмкүн. Анткени Аллах Таала ал ойлогон кыялдардан, ал ойлогон сыпаттардан аруу жана таза болушу мүмкүн да. Анткени Алла Таала эч бир махлук окшобойт. Адам баласы кээде ушундай экен, өзүнүн кыялында Кудай андай, Кудай мындай деп туруп Кудайды бир чектеп алышы мүмкүн, Кудайга размер берип алышы мүмкүн, Кудайга өң түс берип алышы мүмкүн, Кудай Таалага өң кейип берип алышы мүмкүн, өң келбет берип алышы мүмкүн да. Жыйынтыкта ал өң келбети бар өзүнүн кыялындагы бир өзүнүн иллюзиясындагы бир Кудайга сыйынып аткан болот. Ал чыныгы жаратуучу Мухаммед пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге тааныткан жаратуучуга сыйынбады болуп эсептелет. А демек анын ибадаты дурус болбой калат. Ошондуктан мен жалпы көрөрмандарды, жалпы мусулман журтун, жумурай журтту мына Кудайдын улуу күндөрүндө, Рамазан айларында ошол нерселерди окуп үйрөнүүгө чакырат элек. Бул туурасында устаздарыбыздын сабактары бар. Ошолорго кирип, атайын башка нерсе үчүн деле убакыт өткөрөт экен. Ошолорго кирип, бир аз бир мүмкүн бир 10-15 күн көңүл бөлүп, ошол нерсени кызыгып койсо, негизги нерселерди билип алса болду. Нары көздөй ар ким өзүнүн ишин кылат. Врач өзүнүн ишин кылат, милиция өзүнүн ишин кылат, дыйкан өзүнүн ишин кылат, соодагер өзүнүн ишин кылат дегендей. Бирок ошол нерселерди билип алыш керек. Керек болсо жаш балдарга да арнап, мисалы үчүн исламды окуп келсек, мисалы ушундай да, жана Рисала ибн Асакирге окшогон бир топ эмелер бар. Жаш балдарга, аялдарга арнап жазылган. Анткени аялдар көпчүлүк учурда илгери ошондой болгон экен, аялдар үйдө бала чаканын түйшүгү менен болгондо илим алууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Алар тереңдеп илим ала алган эмес дагы, бирок ошо аялдарга, анан жаш балдарга мектепке барып Куран окуп үйрөнгөнгө же медресеге барып Куран окуп үйрөнгөнгө жерки ошол жаш балдарга эң керектүү деген акыйданы түшүндүргөн атайын китептер бар. Чакан 3 барак, 4 барак, 5 барак эле. Анан ошолорду окутуп койсо болду, ал жетиштүү болот. Анан ар жагында тереңдеп мен киришим керек, тереңдеп дагы билгим келет десе, анда кире берсе болот. Ошол ишенимдин бири эң негизгиси бул ыйман. Акыйдадагы эң негизги зарыл нерсе болгон ыйман да. Ыйман пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: "Ман кала ла илаха иллаллах дахалал жанна." Кимде ким ла илаха иллаллах Мухаммадур расулуллах айтса, жүрөгүндө ошого ишенсе, анда ал адам бейишке кирет деген. Ошондуктан биздин ишенимибизде бул акыйда эң зарыл. Акыйданын сап башында бул ыйман турат, Аллага болгон. Ыйман деген эмне десе, ыйман деген Алла бар, анын шериги жок, анын окшошу жок, ал эч бир махлукка окшобойт. Анан кийин Мухаммед пайгамбар чыныгы Алладан келген пайгамбар. Мухаммед пайгамбарга жерде 100 миңдеген пайгамбарлар өткөн. Жана Мухаммед алейхиссалату вассалам алып келген дин, ислам дини чыныгы Аллахтан берилген дин деп, ошону жүрөгүндө ишенип, ошону кабылдап, ла илаха иллаллах Мухаммадур расулуллах деп келмесин айтса, ал адам мусулман болот, ал адам бейишке кирет иншалла. Эң биринчи маселе ошол. Андан кийин Алланы таанытуу башталат, анан пайгамбарды таанытуу башталат, анан акырет, гайып маселелерине ыйман келтирүү маселелер бар. Ошол нерселерге ыйман келтирдиби, болду, ал адам иншалла акыйдасы тозоктон кутула турган, бейишке бара турган, чыныгы жараткан Аллах Тааланы тааныган акыйда болуп эсептелет. Жакшы устаз, анан ушул биз билгенден ушул бала кезден баштап эле ушул илимдин аркасында иштен, сырттан, четтен окуп келдиңиз. Анан убактыңыз жок да, ушул апаларга, молдолорго, алымдарга, башкаларга барсак өтүп жүрөсүз. Анан илим жекети боюнчачы, анан ушу Аллахты таанууда дагы сиз сыяктуу мындай жөнөкөй эле жалпак элибизге түшүндүрүп берсе болот. Кээ бир мечиттерге барып калсам, жанагындай айрым молдокелер мындай урушуп, коркутуп не кылат. Анан баягы арабчасы менен аны эл түшүнбөйт да. Анан кыргызчалап эле берсе болот экен да. Элдин неме деңгээли түшүп. Негизгиси эми арабчалап дегенде баягы кээде бул шарият илими ушундай экен да. Шарият илиминде биздин Молдо Шакир деген устатыбыз болгон, Алла рахматын алсын. Молдо Шакир да мына китептен чыкпаш керек дейт эле. Анткени эмнеге дегенде
кээде адам баласы ушундай кенен отуруп эркин отуруп сүйлөгөндө кээде адам аттап буттап өзүнүн ою кошулуп кетет да шарият бурмаланып кетет. А жанагынтип китептен окуп анан которгондо так даана болот да шарият бурмаланбайт. Ал жагы да бар да. Өзөгү. Баягы өзөгү. Анткени эмнеге дегенде кээде ошол эле кезде кээ бир молдокелерибизди байкап жүрөбүз. Кээде ушундай инсанбыз, баарыбыз жаңылабыз. Бирок ошол мен кээ бир ошол өзүбүздүн ошо кесиптештер кээде кээ бир маселеде жаңылып калганда мен көп анализ кылам да, мындай байкасаң эмнеден кетет десе китептен чыгып кеткен да. Китепти карабай калган, уже өзү басып жүргөн китеп деп калганда, уже көп маселелер бул шарият илимиде эле эреже дайыма кайталап окуп жүрсөң мындай баягы бүт баары иреттелип текчеде тургандай тизилип турат. Ал эми китептен бир аз оолактап кетсе, ал нерсе башаламан болуп чачылып кетет дагы. Анан ошол нерсени айтканда баягы башкалар тойбой калган эчтеке эмес. Жада калса кээ бир маселелерди адаштырып берет. Туура эмес айтып алат дагы, жыйынтыкта көптөгөн мусулмандарга туура эмес маалымат жетип калат да. Ошондуктан эгерде тактыкка келе турган болчу болсо, анда өзгөчө акыйда маселесине келгенде китепти ачып туруп, китепке карап туруп, так даанасын ошо аалымдардын сөзүн айтып берген жакшы. Анткени мен бир молдомун, мага окшогон молдо көп. Биздин айткан сөзүбүздү эч ким укпайт. Биз молдобуз, биз кимбиз? Биз ошол бизге жерки аалымдардын китебин окуп, алардын айткандарын элге жеткирип берип аткан ортомчуларбыз да. Биз өзүбүздүн оюбуздан шарият айтууга укугубуз жок. Бизге андай укук берген эмес. Шарият молдокелер өзүнүн оюнан шарият чыгарып айтууга укугу жок. Молдокелер Алладан келген, пайгамбардан келген шариятты жеткирүүгө милдеттүү. Бул шарият биздин мойнубузда аманат. Ошондуктан эгерде жана сиз айткандай кылып китепти карабастан эле айта бере турган болсо, жеңил жерпи маселелерде болушу мүмкүн. Бирок кээ бир талаштуу же өзүнө нак даана өзү көзү жетпеген маселелерде китептен чыкпагандыгы жакшы болот да. Анан аны дагы көп эми ал баягы айта берсе ал жакта көп тармактуу караса болот. Негизинен ошо китептен чыкпай айтканын себеби ошондон болсо керек. Анан туура сиз айтканда пикир жүйөлүү, жөндүү. Кээ бир учурда ошол жөн эле арабчасын эмете бербестен ошол негизги бир маанини, негизги бир нерсени мындай элге кара сөз, жупуну тил менен да түшүндүрүп берген кээде жагымдуу болот, жугумдуу болот. Ар биринин өзүнүн баягы пайда жагы бар, зыян жагы бар да. Өткөндө бир сабагыбыз болгон экен, ошол сабактан ошол акыйда боюнча бир жерге барсак, бир молда айтып калды, ушу сабак барып келип өтө пайдалуу болду. Ушундай сабактар көп болсо депчи. Анан баягы мындай талаш-тарыш маселелерибиз бар эле, ошону чечип алдык депчи. Анткени баягы сиз айткандай китептен анан ошол сиздерде алымдар дагы түшүндүрүп берсе, имамдарга дагы эми мындай жаңылануу кан жаңырып дегендей. Ооба. Негизи адам баласы ушундай экен, адам баласы дайыма окуу менен болуш керек экен да. Окуу, изилденүү, дайыма китеп окуп туруш керек, өзгөчө молдолор. Мына Молдо Сабыр Дамла рахматы устатыбыз, анын өзгөчөлүгү ошондо эле. Молдо Сабыр Дамла өзү эскини көргөн молдо, бирок анын кабинетине кирип барсаң, дайыма эң жакынкы аралыкта бир жума мурун, 10 күн мурун чыккан жаңы китептер, новинка деп коебуз го, новинка китептер турат да. Дүйнөдөгү, мейли ал араб өлкөсүнөн чыгабы, мейли Пакистан өлкөсүнөн чыгабы, акыркы жаңы басылып чыккан китептерди окуп турат эле. Көрсө мусулман адамдын өзгөчөлүгү ошондо болот экен. Ошол дүйнөдөгү болуп аткан маалыматтар, азыркы алымдардын көз караштары, ушуга окшогон нерселерди көп неме болсо, анткени азыр заман ушунчалык өзгөрүп атпайбы? Мисалы үчүн, мына телефонду карасак, мына телефондорду, могу колдонуп аткан планшет, ушуга окшогон нерселерди карасак, жума сайын жаңы бир түрү чыгып атат да. Ооба. Жаңылануу болуп атат. Дин шариятта деле көптөгөн маселелер чыгып атат. Көптөгөн бул жаңы кээ бир маселелер ал баягы 30 жыл мурунку, 40 жыл мурунку окуу китептерде таппашы мүмкүн. Бирок азыркы кездеги ошол эң мыкты деген алдыңкы сапта турган аалымдар ошолордун түйшүгүн чечип, ошону ичинен кирип, ошолорду чечмелеп берген азыркы заманбап шарият маселелерин талкуулаган китептерден дагы мусулман адам кабардар болуп, окуп, билип, ошого бир талдоо жүргүзүп туруш керек экен да. Жакшы устаз, азыр сиз китеп дедиңиз, ошол китептен да карап айтып бериңиз. Эми планшетке алып келген экенсиз. Убактыбыз 10 ар жак бер жана убакыт калды. Эми бул жарым саатта акыйданы бериш өзү өтө мындай аз убакыт. Анан Алла ыраазы болсун, баягы ошол
сиздерде ислам университетинде ошол медреселерде жанагы акыйда илими боюнча сабак аябай берип атасыздар. Анан негизги эле ушул бул илимде сөзсүз устат кармаш керекпи? Ооба, динибиз өз ошого эметет. Динибизде мындай да, бардык эле нерседе устат керек болот. Жада калса жөн эле нан жапканда дагы устат керек болот. Устаттын батасын алат. Мисалы үчүн врачтар деле өзгөчө мындай жана операция жасай турган ошондой врачтар мисалы үчүн канча жыл жөн окуйт, анан практикада жүрөт, анан өшөнтүп отуруп бышат да. Болбосо жөн эле атайын подготовкадан, даярдыктан өтпөгөн адамды колуна бычак берип, адамды операция кыл десе, ал өлтүрүп алышы мүмкүн. Ал канчалаган жылдан тажрыйбадан өткөндөн кийин дасыккандан кийин барып туруп, ага ошого ошол ишти жасоого уруксат берилет. Ал эми дин андан дагы опурталдуу, коркунучтуу. Анткени врач операцияны туура эмес кылса, бир адамдын өлүмүнө себепчи болот. Ал эми молдо туура эмес кылса, миңдеген адамды адаштырат, миңдеген адамдын тозокко киришине себепчи болот да. Анан мындай болуп аткандан кийин албетте ал устазсыз болбойт. Эгерде устазы жок болгондо, шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфтун айткан сөзү бар да. Эгерде Куранды окуп алып эле жашай берүү, амал кыла берүү жетиштүү болгондо, анда Алла Таала пайгамбарларды түшүнмөк эмес деген да. Демек, пайгамбарлар бул Куранды чечмелеп берет. Ал эми аалымдар ошол пайгамбардын сөзүн чечмелеп берген. Имам Азам ошол пайгамбардын сөзүн чечмелеп берген. Акыйда демекчи биз Орто Азия эли, анын ичинде биздин Кыргызстан фик боюнча Ахлу Сүннөт вал Жамаатка киребиз да, фик боюнча Ханафи мазхабын карманып келген. Акыйда боюнча Имам Матуриди акыйдасын карманабыз. Ханафи мазхабы деген сөз Имам Азам деген чоң аалым болгон. Ал аалым миллиондон ашык маселелер, мисалы 100 миңдеген маселелерди, фатваларды берген. Ошол Имам Азамдын ошол берген фатваларын дүйнөдөгү эң күчтүү деген аалымдардын бардыгы ошонун илимине баа берип, Куран сүннөттөн чыкпагандыгы жана Куран сүннөттү туура түшүнүп, туура түшүндүрмө бергендигинде баа берилет да. Ошон үчүн биз Имам Азам мазхабын карманабыз дегендин мааниси, биз Куранды жана Курандагы шарият өкүмдөрүн Имам Азамдын чечмелөөсү аркылуу кабыл алабыз деген сөз да. Анткени Куранды ачып туруп котормосун ким өзү каалагандай чечмелеп түшүнө турган болчу болсо, анда жер бетинде 4 мазхаб болмок эмес, жер бетинде 8 миллиард мазхаб болмок. 1,5 миллиард мусулман болсо 1,5 миллиард мазхаб болмок да. Жок, Куранды же хадисти ар ким өзү каалагандай түшүнсө ал кабыл болбойт. Куранды биз аалымдардын тилинде түшүнүшүбүз керек. Ошондо биз Куранды түшүнөбүз. Анткени пайгамбарыбыз айткан, аалымдар булар пайгамбарлардын мураскерлери деген. Ал эми аалымдардан ошол дин мурас калат экен, пайгамбардын дини. Мына ошондуктан бул дин шариятты үйрөнүүдө акыйда болобу, тасауф болобу, фик болобу, тафсир болобу, хадис болобу өзгөчө. Ошон үчүн айткан, аалымдарда ушундай сөз бар. Абдуллах ибн Мубарак айтканда, лаула санаду лакала ман шаа ма шаа. Эгерде ушул илимдеги ушул устат шакирт бирине бири чынжыры болбогондо, ар ким билген нерсесин айта бермек деген да. Башаламандык болот. Эгерде устаты жок эле мен деле динди билем деп сүйлөй бере турган болсо, анда нак ошол кыргыз айткан чала молдо дин бузар. Азыр бизде ошондойлор көп. Тилекке каршы Куранды окуй албайт, тажвидти окуй албайт, тажвид өмүрү окуган эмес, арабча бир китепти окуй албашы мүмкүн, бир устаздын астында отурган эмес, өзү самоучка окуп алгандагы, бирок сүйлөтсө бизден укмуш сүйлөйт, элдин баарын миңдеген аудиторияны өзүнө буруп алган, бирок нар жагында пайгамбарга илешкен чынжыры жок. Бул динге кызматына караганда, кылган кызматына караганда динге алып келген зыяны көбүрөөк болот. Мисалы ошол сөзүңүз соозуңузда кээде ошол сиз айткандай талашып атып, бир туугандарчы урушуп кеткен учурлар бар да. Бир таштын отура албайт. Анан ошондой бир туугандарга кандай насаат кеңеш айтат элеңиз? Мен эми жалпы мусулмандарга, жалпы кыргызстандыктарга ушул нерсени айтат элем. Негизи динибизде бул мазхаб маселеси, биз Имам Азам мазхабындабыз деген мааниси. Ошол демек Имам Азам берген фатвалары, өкүмдөрү, ал өзү эле келип эле ал мындай Темирлан же Кенжетай эмес да, ушундай болот деп эле айтып койгон эмес. Ал бир маселени изилдегенде анын билимине дүнүйө
мына ошол имам азамдын ордунан баштап ушул кезге чейин менмин деген эң мыкты аалымдардын баары имам азамга таазим кылып баш ийип келген. Анын билими, анын акылынын тереңдиги, анын Куранды, хадисти түбүнөн түшүнүп, ошол жакта адамдар түшүнбөгөн өзгөчө маанилери сууруп чыккандыгына өзгөчөлүк ошондо да. Анан биз ошондой адамды угушубуз керекпи же жөн эле сизге окшогон, бизге окшогон бир таксыр чыгып сүйлөп койсо ошону угушубуз керекпи? Ошон үчүн биз качан кылымдардан бери биздин маскабыз жок болбой келген. Көрүнгөндү угу берсе, чала молдону угу берсе, анда ошондой болот. Эгерде маскапта, бизде маскапта белгилүү аалымдар бар, жана белгилүү китептер бар, ошол китептен чыкпастан жашасак, анда биз Курандын эрежеси менен, Курандын формуласы менен жашаган болобуз да бактылыкка жете алабыз. А эгерде ар ким айткан нерсени угу берсек, мисалы үчүн азыр мен бир маселени айтсам, бул менин эле сөзүм. А имам Азам рахматулла алейхи аны изилдеген. Анан кийин жанында кээ бир аалымдар айтат, жанында ошол доорунда эң мыкты деген 40 аалым болгон. 40 аалымга ошону сунуштаган, алардын элегинен өткөн. Анан кийин элге чыккан. Электен өтүп туруп анан элге чыккан. Ошон үчүн аалымдар ал фатваны көргөндөчү таслим болуп баш ийгенден башка аргасыз болгон. Кайчы пикир айта алган эмес. Анткени имам Азам жанында ошондой күчтүү аалымдар болгон да. Ал эми азыркы учурда болсо кээ бирөөлөр чыгат да имам Азам бизге окшогон бир киши болуптур, ал деле жаңылат экен. Ооба, имам Азам жеке болсо ал бир киши, бирок анын жанында жүздөгөн аалымдар болгон. Ошон үчүн анын маскабы дүйнөдөгү эң күчтүү маскаптардын бири болуп атат. Ошон үчүн биз өзүбүздүн ким экенибизди билиш үчүнчү биз өзүбүздүн тарыхты мыкты билишибиз керек. Мусулманбызбы? Мусулманчылыктын тарыхын мыкты билсең, мусулманчылык кайдан келген, илимдин түп тамыры каерге барып такалат экенин билсе, анда сен тоодой болуп, жерди тоо казык болуп кармап турса, андай аалым жер бетинде динди казык болуп кармайт. А тарыхты билбеген адам ал шамал, о эме сыяктуу, жүн сыяктуу, шамал ар айдаса ары желпийт, бери айдаса бери желпийт. Устаз, алла разы болсун, бизге бөлүнгөн убакыт согуна келип калды. Бул ыйык айда бир мусулмандарга бир жакшы бир дуа батаңызды бериңиз. Амин, алхамдулилlah, салату вассаламу ала расулилlah, сайидина ва маулана Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахым өзүбүздүн ахли сүннөт жолунда, ханафи мазхабында, матуриди акыйдасында, ата баба сопучулук жолду карманып келген, ошо сопучулук жолдо динди туура, акыйкат карманып жашоотуга Кудайым өзү тауфик берсин. Тутуп аткан орозолорду Кудайым өзү кабыл кылсын, кылып жаткан жакшылыктарды кабыл кылсын. Кудай таалам ар кандай бале кырсык апаттан эли жерибизди, мамлекетибизди сактаган болсун. Жаштарыбызга пайдалуу илим берсин. Келечекте аалым, оолиялар, уламалар, карылар өлкөбүздөн көп чыксын. Ошо орозодо ким кандай дуа тилек кылса, дуа тилектер кабыл болсун. Орозону тозоктон калкан дейт. Аллахым лайым ошо орозонун берекеси менен ошо баарыбызды жаннатка кирүүгө, Аллахтын жамалын көрүүгө Кудайым өзү насип кылсын. Аалым уламаларыбыз дин үчүн кызмат кылып келет. Аалым уламалардын дин үчүн кылган кызматын кабыл кылсын. Өтүп кеткен устаздарыбызды, аалымдарыбызды Аллахым өзү рахматын алсын. Ва саллаллаху ала хайр халкихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Алла разы болсун, урматтуу мусулман бир туугандар, Кудай таала розоңуздарды кабыл кылсын. Мынакей бизге бөлүнгөн убакытта дагы устаз ошол аз убакыт ичинде көп маалымат берди. Кудай таала ошолорду сиңирип, ушул айтылган сөздөргө амал кылуучулардан кылсын деп тилек кылабыз. Кийинки одон амандашканга чейин Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.